Бийлик адамдар ар дайым жөнөкөй болушат. Бул сөздү далилдеген инсандардын бири көптөгөн бийиктиктерди багындырган Олимпиада чемпиону. Оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4, Европанын 2, СССРдин бир нече жолку чемпиону Канибек Осмоналиев. 68 жаштын чайын ичип олтурган каарманыбыз бүгүнкү күндөгү жана бүгүнкү күнгө чейинки спорттун абалы, эгемендүү Кыргызстан тууралуу буларга токтолду. Эгемендүүлүк деген бул өзүңдүн чеги араң бар, өзүңдүн гимниң бар, өзүңдүн желегиң бар, өзүңдүн тилиң бар, өзүңдүн маданиятың, өзүңдүн спортуң, өзүңдүн экономикаң жана бардыгы мына тиешелүү Кыргыз элине гана. Мурун биз СССР курама командасына кирмейинче эл аралык мелдештерге, дүйнөлүк биринчиликтерге, Европанын биринчилиги олимпиадаларга бара алган эмеспиз. Курама командага киргенде гана анан кийин биз баягы ошол мүмкүнчүлүктөрдү алганбыз. Азыр мына эгемендүүлүктө биздин кыргыз спортчулардын бүт баардыгы тең өзү гана бара алат, өзүнүн колунда баардыгы. Мисалы үчүн, биз азыр каяка десе даярданып алып, Европа эмес, эми Азия чемпионаттарына, Азия оюндарына, дүйнөлүк биринчиликтерге жана Олимпиада оюндарына өзүнүн желеги менен, өзүнүн гимни менен, өзүнүн курама командасы менен чыгып атпайбы. Ошондуктан эгемендүүлүктүн мааниси өтө зор. Аны биз баарыбыз тең туура түшүнүшүбүз керек. Баарыбыз тең ушул эгемендүүлүктү сый урмат менен карашыбыз керек. Анткени илгертеден улууларды сыйлаган, кичүүлөргө акыл айтып, аларды аркасынан жакшылык менен ээрчиткен болчу биздин ата бабаларыбыз. Мына биз ушу эгемендүүлүктү өзгөчө ошол жагына биз көз чаптырышыбыз керек. Мынакей биринчи биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич биринчи өзүнүн указында абдан Кыргыз элине керектүү указга кол койду. Адеп, аклак, улуу кичини сыйлоо, ден соолук, спорт жана өнүгүү маселесин баардыгыбызга бирдей койду. Баарыбыз улуу дебей, кичүү дебей, жапыр тырмак ушул указды аткарганга аракет кылышыбыз керек. Бакыт деген тоголок көтөргөнгө ык керек, мээнет деген жалпак көтөргөнгө күч керек демекчи, мээнет менен өз бактыңы жаратууга талыкпаган эмгек, күч ошону менен катар бекем эрк керек. Каарманыбыз карьерасындагы алгачкы кадамдар, кыйынчылыктар жана ийгиликтери жөнүндө баяндайт. Айылдан келип эле, анан кийин окууга өтүп, анан кийин баягы окуу жайдын шарты менен спортко келдик. Анткени ошол физкультура сабагынан зачет алыш керек экен, ошонун негизинде биз спорттун түрлөрүн тандап жазылыш керек экен да. Анан ошондо мен баскетболго жазылып алгам. Анан кийин бул аябай чоң көп тарых. Кийин менин өзүмдүн курсташтарым ошол оор атлетикага машыгат экен. Элубай, Карагул, Абылбек деген. Ошол үчөө мени эчтип барып, ошондон барып анан кийин мына Семендович менен жолугуп, ошо ойдан анан оор атлетикада калып калдым. Мисалы үчүн, мына азыр олимпиадалар, ар олимпиада өткөн сайын, ар бир 19 июнда мен көзүмө жаш алам да. Анткени мен өзүмдүн СССР курама командасындагы олимпиадада чыгып биринчи алтын медаль алган ушул азыр эсиме келет. Азыр абдан ойлоном. Ар бир биздин кызыл уландар күрөшкө чыгып бардык түрдөн машыгуу жолубузу спорт жактан мына эл аралык мелдештер, дүйнөлүк мелдештер, эми өзгөчө мына олимпиадалык оюндарга катышып атканда кунт коюп, ушу бардыгын кандай машыкчу элем, кандай жүрчү элем, эмне кылчу элем, кандай бүт баардыгын ошо элес болуп көз алдыма келет. Кээде көз жаш чыгат. Анткени турмуштар кандай болот? Турмушта мисалы үчүн мен өтө кыйналдым. Муну мен көп деле айтчу эмес элем, азыр айтып жүрөм.
Кыйналганда мен эч кимге барып жумуш сураган жокмун, эч кимге барып мен акча сураган жокмун. Дагы эле болсо баягы өзүм эмгектенип, бала бакырам менен, апам менен келинчегим болуп, бир туугандар болуп турмушту курдук. Анан кийин эми таарынмай деген эчтеке жок менде. Таарынбайм эчтекеге. Колдон келсе өзүң жаса. Өзүң колуңдан келген нерсенин баарын жасап, бирөөнө таарынбай окат кыл. Анан мен баардыгына ушундай эле деп айтам. Анткени азыркы учурда эгемендүүлүктүн дагы бир чоң нерсеси бул эмгектен сен дагы кыймылдасаң дагы баардыгы тең өзүңдөн. Баардыгын тапкан ташканың бүт баары тең өзүңдүкү. Мурун илгеркидей Маленков берген майталды Хрущев келип кайталды деген жок. Канча кааласаң эмгектен, канча кааласаң тап, анан кийин жашооңду жакшырта бер. Анан ошон үчүн мен ойлойм, дагы бир чоң эгемендүүлүктүн чоң сыры ушу. Ар бир адам өзүнүн жолун өзү таап, өзүнүн эмгегин өзү пайдаланып жашашы керек. Дүйнөнү багындыруу, чемпион болуу, ошону менен чемпиондукту кармап туруу чындыгында оңойго турбаган опурталдуу иш. Мына ушундай жолдо өзүн көрсөтө алган Осмоналиевдин ийгилигине ата-энесинин, улуу устаттарынын салымы чоң экенин баса белгилейт. Мен өзүм өзгөчөлүктөрүмдү айтканда кандай, мен просто мындайда жетим өсүп, кайраткер, эмгек, сый, ызаат, урмат, ыйман дегендерди көкүрөгүмө чоң түйүп алгам. Энемдин айткан сөзү. Мен атамдан 1,5 жашымда калгам. Курсакта кичинекей кыз калган, 5 айлык. Анан ошол атасы жок өссөк дагы бизди энебиз акыл үйрөтүп, эмгекке үйрөтүп, адамкерчиликке үйрөтүп, адамды канча сыйласаң, адамдан ошончолук алкыш аласың. Алкыш алсаң, ошончолук Алла Таалам сени жактырат деп ошондо эле айтчы. Анан ошонун мен жашоонун принциби кылып алгам да. Эч кимге жамандык кылбаш керек. Өзүң жакшы болсоң, бөлөк сени жакшы көрөт. Анан ошон үчүн мен кандай деп айтканды мен азыркы күндө деле ошо жаштарга эмгекти жакшылап сүйүп, өзүңдүн аракетиңди жасап, анан кийин биринчи Кудай Алла деп койду. Баары Алла деп атпайбыз баарыбыз тең эле. Бирок ошо экинчи Кудайды Алла Таалада берген эне атаны. Эне атаны канча көп сыйласак, эне атанын сөзүн канчалык уксак, ошондо биз адам болобуз. Анан кийин биз мына үчүнчү Кудай деп мен качан болбосун айтам, кечээ мурда күнү качан, эртең бирсү дагы. Бул биздин үчүнчү Кудайыбыз, бул бизди окуткан, чокуткан мына мугалим ага эжейлер, анан жанагы азыр биздин балдарды машыктырып аткан биздин машыктыруучулар. Мына ушулардын сөзүнөн кебинен чыкпай, алардын айтканын учурунда туура так тазап турсак, биз адам болобуз. Ак канарыктан суу агат демекчи, спорт чеберинин балдары дагы бул жаатта бир нече ийгиликтерди багындырган. Бирок убакыттын өтүшү менен ар кандай шартка байланыштуу башка тармактарга өтүшкөн. Канда бар нерсе кан менен жүрүп олтурган сыңары качандыр бир кезде үй бүлөмөн дагы да чемпиондор чыгат деп терең ишенет. Эми чынын айтканда спортко баары эле жакын. Бирок мен ошол как раз алар машыга турган учурда жанагындай жумушу жок калып, аларды багыш керек болуп калды. Анан кийин мен балдарыма ачыгын эле айттым. Балдар, мен азыр мүмкүнчүлүгүм келбей атат. Азыр менин алым өзүмдүн жеген тамактарымды аларга да берип, анан ошентип туруп машыктырышым керек болчу. Бирок бирөө эң кичүү уулум кандидат мастер спорт болду. Эки уулум кандидат мастер спорт болду, и бир уулум мастер спорт болду. Анан мен айттым, силердин жолуңар бөлөк. Окугула, билим алгыла дагы, анан кийин өзүңөрдүн ишиңерди туура түз алып барып жүргөнгө аракет кылгыла дедим. Бир үй бүлөдөн бир эле олимпиада оюнчусу чыга, медалист чыгат деп баягы просто аларды алдыга эмгекке шыктандырдым да, иштеп, анан өзлөрүн бакканга. Бирөөнүн колун карабай, бирөөнөн суранбай. Анан кийин ошон үчүн мен ойлойм, баары бир биздин канда олимпиада чемпиону болгондон кийин учур көрсөтөт дагы. Менин неберелерим, чөбөрөлөрүм менен чыгышы мүмкүн. Ийгиликтүү адамдар эң жөнөкөй адаттарды өзүнө адат кылып алган адамдар экен. Ар дайым кыймылда, аракетте жүрүп көнүп калган адам тынч алып олтура албайт.
жерлерди кыдырып, элеттин элин, жаштарды дени сак жашоо көндөп, спортко болгон кызыгуусун арттыруу максатында тынымсыз аракеттерди көрүп келет. Мен ушу биринчи курстарга жыл сайын барып лекция окуйм. Чакырса дагы барам, чакырбаса дагы барам. Анан кийин ар бир таласка барсам, Нарынга барсам, же Ошко барсам, же кайсы республиканын булуң бурчтарына барбайын, атайын 1-2-3 мектепти даярдатып коем. Барып ошол биз жанагы окуучуларга встречаларды, студенттерге встречаларды өткөрүп, аларга ошол жанагындай өзүбүздүн каада, салт, адеп, улууну сыйлоо, кичүүнү сыйлоо, алып өзүңдү өзүң алып жүрүш деген, ушул патриотизм деген эмне, анын ошонун тармагында баардыгын анан кийин лекция окуп берем. Ушул Кыргызстандык баардык жактан почти жөө кыдырып чыктым десем деле болот. Дем автобус менен барасың, машина менен барасың, бирок көп жерди ушул жөө кыдырып көрүп, эл жерди таанып, чөп чабык, лагерь турду ондука илгери, ошонун бүт баарын тең. Анан эми Кыркын дегендердин бүт баарына бардым. Каякта болбосун, ошолорду аралап, ошо балдарга дагы, ошо энеталарга дагы баардыгына ушул болгон акыл сөзүмдү айтып, спорттун ден соолук каяктан келип чыгат, спорттун мааниси эмнеде, ошолорду айтып түшүндүрүүгө аракет кылам да көбүнчө. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы демекчи бүгүнкү күндөгү спорт жааты. Андагы спортчулар тууралуу ар дайым ойлонуп, өз кеп кеңешин берип турат. Ошондуктан улам убакыт өткөн сайын азыр мына техника, технологиянын аябай чоң өсүп турган учуру. Мүмкүнчүлүк аябай көп. Бирок биз учурда жеген тамактар азыр жок болуп баратат. Баардыгы тең жанагы химия менен, укол менен, анан эмне деп эле баягы базардагы эмелердин баары тең. Анан берки жер жемиштердин баары тең, селитралар көп колдонулат, андай мындай. Ошондуктан мен, конечно, азыр кичине кыйынчыраак. Бирок тандап тамакты ар бир спортсмен спорттук режимди кармап, көбүнчө ушу Чыңгыз Төрөкулович айткан сөз бар. Күнүгө адам болуу кыйын, бирок күнүгө адам болууга ар бирибиз тырышышыбыз керек. Адамкерчилигиң болсо, ыйманың болсо, алдыга койгон максаттардын баарына жетесиң. Ошентип эле айтып атам да мен, мисалы үчүн. Ошон үчүн азыр кичине жетишпей аткан жак болсо, ошол тамак ашты, спорттук режимди, анан кийин ушул кандай десем, методикалык машыгуусун кичине туура эмесирээк жасап койгондор балким алдыга чыга албайт. Ошон үчүн методиканы эртең менен канчада туруп, канчада жатасың, минут секундасына сайын жазып коюп, ошону так аткарсаң, анан кийин көп иштесең, эмгектенсең, учурунду эсе ал, учурунда машык, бирок бир күн дагы, бир секунд дагы бекер кетирбеш керек да. Вот ошондо. Бул биздики спорттук кандай десем, туруктуулук деп коет. Ал эмнеден пайда болот? Ошол өз эркиңди кармап, ошол жанагы күнүмдүк жанагындай көп шок шайтандарга барбай, өзүңдү өзүң кармап, режимди кармасаң гана анан кийин алдыга чыга аласың. Форманы жоготпош керек, ылдыйлабаш керек. Өйдөлөгөнүн ортосунда болуш керек да. Анан ошондо гана биз чоң жетишкендиктерге жетебиз. Маектин соңунда дүйнө чемпиону кылымдарды карыткан Кыргыз элинин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракеси менен куттуктап өттү. Мына ушундай мыкты инсандар бар кезде Кыргыз элинин желеги бийиктерде желбирей бермекчи. Урматтуу мекендештер, урматтуу Кыргыз элим, сиздердин баардыгыңыздарды мына келип калган Кыргыз элинин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракеси менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кыргыз элине, кыргыз жерине Алла Таалам ынтымак, ырыскы, ыйман, жакшылыктын баарын тең алып келсин. Ал үчүн баарыбыз тең жапыртырмак,
кыргыз жеринин гүлдөшү үчүн чогуу ынтымакта бирге эмгектенип баарыбыз гүлдөп өскөн Кыргызстанда жашайлы. Бардыгыңыздарды келип калган 30 жылдык эгемен күнүңүздөр менен куттуктайм. Нурзада Тынаалы кызы, Бексултан Мурадилов, СТВ.